Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün daha bir yol elge kayrılıp bir masalanı götüreyin de atam. İnşallah kolay buyursa. Bu el kadar birlikte koluna alıp daha bir tolkun kılıp Sadır Norveç'e üstü birlik alıp geldi. Emi giyinkisi kanday olup. Giyinkisi emi el birlikte gözömölge alıp turganday bir yollarını oylanış gerek. Kanday kılıp şu Kırgızstanda bolup atkan ahvaldı gözömölge el kanday amal menen karap kanday amal menen gözömölge kılıp turat degen suroo jaralattı. Hem bu suroonu sizlerge kayırılıp berip atam da Kırgız eline. Özüңөрдүн оюңарды şu kommentariy katары жазып, bu men arkasından bir video кетет, ошону көрүп, ошо видеого дагы bir kommentariy жазып, özüңөр el бийлиги деген bir агымбы же кыймылбы, шундай нерсени уюштурсакпы деген ой бар. Ошого силердин оюңар керек болуп жатат. Өзгөчө мына жаштардын ою. Канткенде биз Кыргызстандын акыбалын gözömölge alıp turabız. Oşol kadar bu men keyin süylөгөндөн keyin oşol video кетет. Videonun ayağında dagы ança-munça oylarımda aytam inşallah. Aldı. Ulu Кубанычбек байке берип койсом. Кубанычбек байке кол чабыңар. Bismillahirrahmanirrahim. Söz üstü duadan başlaydı. Kulay Taala dua kılıp koyalı. Kulay Taala çımdıksa çımdık kılıp görsetülesin bizge. Kalıptı kalıp kılıp hakikatты sırtqa çıkarıp koysun. Hem Almas Şaşenişke aytayım, Kur'an'ın ayatı var. Ya eyyuhalazina amanu, ya eyyuhalazina stayinu bis sabri ve salat deyt. İnnallahu ma'as sabirin deyt. Bu iman keltirgen hakikat adamlar deyt. Namaz menen jana sabırдуулuk menen güç kuvat algıla deyt. Antkeni Allah Taala sabırдуулар menen deyt. Şu nerseni aytıp koydum. Anan keyin kazırkı bolup atkan nerse Kırgızstanda. Kırgızstanda bolup atkan nerse parlament. Buna İman Aliyev aytıp atat. Bizdin tiyешебиз yok, андай мындай, biz moralny gana жооп алабыз дейт. Men aytıp atam, egerde çilin ошондой болсо, кандай мораль силер антыңардан тайдыңарды. Кыргыз элин ойлоп эле, өзүңөрдү ойлоп эле окатыңарды кылып аткан турбайсыңар анда. Бул болбойт да. Мен эле бир нерсени кылып койгондон кийин мен жооп бербейин деп, моральный кечирип койгула деген болбойт. Анда жооп берсин баары, парламент баш болуп, баары чогулуп. Анда Алмаз Шаршенич менен алар узурпация кылып 5 бармак деп турган турбайбы Кыргыз элин ойлобой эле. Кандай бул? Биз ары бирин суракка салыш керек булардын. Ал бир, экинчиси эми шайлоо келе атат. Айланайын Кыргыз элин. Кимди шайлап атасың, карабайсыңбы? Партияны шайлап турсуң, партия эмне ал? Жана ким айткандай Ишенбай, Кадырбек айткандай, желегин сайып коюп партиямын деп. Аркасында ким турат, карабайсыңарбы? Анан экинчиси, Алмаз Шаршеничтен бир сурайын деп атам, саатын эмес. Алмаз Шаршенич бул падышалыгы бар адам, өзүңөр көрдүңөр. Манас бабабыз деле эмесин коюп атканда кандай болду байкадыңар? Акаевдин калпагы менин көзүмчө ипподромдон 3 жыл ыркта чапкан. Калпакты кийбе деп. Менин көзүм эле көрүнүп кетти деп таң калып калгам. Анын досторго чаксамайды, биз да көрдүк дейт. Кыргыз элин сага калпагын да кара көргөн эмес. Аркасында Манас бабабыз эле чапкан болот керек ошо. Манастын эпосун 1000 жылдык деп берип аткан. Өзүңөр көрдүңөр го Манас эмени коюп атканда кандай келип белгилер болду го. Туура түшүнгүлө да. Анан азыр Атамбаев мындай кылып тур, Атамбаев тигиндей кылып тур дейт. Атамбаев эгемендүүлүктү бышыктаган Атамбаев эми Кудай Таалам Атамбаев аркылуу болду. Туурабы? Ушунун ордунда болду. Кандай өлкөнү алды эле, кандай өлкөнү калтырып атат. Анан Кудайдын астында Алмаз Шаршенич бир нерсени мен кылабы дедим эле, эми мүмкүн дагы кылып коер. Кудай берген бийликти элге бериш керек, эл үйрөнүш керек бийлик кылганды. Анда эртең күн дагы бир келет. Атамбаев айткан, мендей 1000 чыгат деген, 1000, 10 000 чыгат деген. Бири менмин. Мендейлер толуп атат Кыргызстанда, акыйкатты сүйбөй алган.
болуп атат. Ал аны Алмаз Шаршенов кылган жок. Алмаз Шаршенов падышалыгында мен тынчтык кутуп аткам деле. Өз ишимди окатымды кылып. Ана мыналар келгенден кийин Кудай уктатпайт. Эртең менен турам ойлонобой. Түн ичинде 2 саат ойлонобой, эртең күн эмне болот? Балай болду. 2 сүйлөгөн адам өлкөнү башкара алабы? Көчөгүнү көрсөтүп атат. Мен Алмаз Шаршенов кылган иши Кыргызстан үчүн пайдалуу, андай, мындай, Кудайдан кийин Алмаз Шаршенов деп атат. Бүгүн эмне деп атат? Унчукпайт тымпыйып аркасынан чуңкур казып атат. Чуңкурду өзүңөр казып атасыңар. Анан кийин могу депутаттарды шайлаганда айланайын кыргыз элим, оң кулагың менен сол кулагың менен угуп ал. Кайсы бир акмактарды шайлап алсаңар, өзүңөрдүр угуп алыңар. Балдарыңардын түбүнө балдар чаап атасыңар. Акчага сатылыппы, эмне кылыппы? Партия болбосо ар биринчи кылып суракка салгыла. Кимсиң сен? Кыргыз элинде сен жарайсыңбы, жарабайсыңбы? Өзүң тиги акчага сатып алып орунду эмнеге ошого уруксат бересиңер? Эл өзүбүз начар болуп атпайбызбы? Менин голосумду кайра берсин Сооронбай Шарипович. Алмаз Шаршенов алып берсин кайра. Мен Алмаз Шаршенов үчүн шайлагам аны. Ишенип. Алып берсин. Неге мени алдады? Эми өзү деле билбейм. Кудайдын кылганы. Бирок мондай адамдар, биз Манастын урпактары жаман болсоң да мен Манастын алчам чаганы бар. Жаман болсоң да, бирок ушундай акмакчылыкка менен баштаган бийлик каяка ортот? Алмаз Шаршеновский 100% эмес, 1000% туура. Бирок жанагы кыргыз элин бийлик кылганды үйрөтүп ушуну жарыя кылып коюңузчу. Бийлигимди бердим элим, айланай. Сиз менен күрөшпөйт анда Жээнбековдор. Эл менен күрөшө баштайт. Сизден отстаныты бар, окуй болду, эл менен күрөшөйүн деп чыгат. Эл менен эч ким күрөшө албайт. Айланайын. Эмки шайлоо келе атат. Дагы булар бирдеме кылып партия уюштуруп алып, баягы ак жолдой кылат булар. Мен уже түшүнүп атам. Жанагылар бекерден өзүнүн моорекил келгендерди, отурган парламентте, айланайын. Биринде шайлагыла, мына бул жерде отургандарды шайлагыла. Мына Краматорозону шайлагыла. Баарыбыз жооп берели деген. Уятта, айланайын. Кыргыз элин мына кой эмеспиз, чын айткандай. Бияка айдаса, бияка басып, бияка айдаса, өзүңөрдүн мнениеңер барбы? Мен сурап атат элем, ар бир депутат. Эмне келдиң сен? Кимсиң айланайын? Айтчы. Кыргыз эл үчүн эмне кылайын деп келдиң сен? Эмне үчүн сурабайсыңар? Эмне үчүн сурабайсыңар? Жанагы сайладык. Эмне кылып атат булар? Чындыкпы? Эмнеге колуңарда кудуретиңер жокпу? Кудай силерге берген бийликти. Конституция жазылып турат. Бийлик колун, элдин колунда деп. Эмне үчүн пайдаланбайсыңар? Эмне үчүн пайдаланбайсыңар? Алмаз Шаршенов кылды, колунан келгенин кылды. Эми пенде жаңылгандыр анча-мынча. Иманали эфенди, биз моральный ответственность. Кандай моральный ответственность? Кыргыз элине залакат чыйсаң да жооп бер. Антыңды бузба. Ант бергенсиңер элге. Кудай астына ант берсиң. Биз дейт, даярбыз жооп бергенге деген. Эгерде биз ушундай туура эмес иш кылсак, эмне булар качып атасың да? Эркек бу чыксын, айтсын, мына мойнубуз менен жооп берели. Кокуй туура эмес кылып алып турсун. Атамбаев күнөөлүү экен, биз күнөөлүү эмеспиз. Кол коюп баарын кылган алар да. Туурабы? Эмне үчүн бир жалгыз Атамбаев жооп бериш керек? Рахмат, аксакал. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا المناسك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Алмаз Шаршенов бийлигиңизди элге берип коюңуз болду. Ошо эл менен күрөшүп жүрөсүң да. Соромай. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله والله أكبر. Эми видеону көргөндөргө түшүндүрүп кетейин. Бул видео былтыр Алмаз Шаршеновдун үйүнөн тартылды эле. Мен ошондо сүйлөп чыккам. Ошондо өзүмдүн оюмду айткам. Эми ушул видеодон түшүнсөк, Кудай Таалам менин оюмча бийликти элдин колуна катуу берди окшойт да. Мына Садыр Нурбаевич жакшы колдоп алып келдик бийликке. Эми кийинкиси эми элдин көзөмөлү болуш керек бийликти. Садыр Нурбаевич канчалык эл дебесин, бирок жанындагылар баягы эскеле алдын жуттумдар алдап акырын терс жолго салып коюшу мүмкүн.
Ал дагы Садыр Нуркожоевич деле Кудайдын пендеси. Пенде деген бул жаңылык кылат, адашып калышы мүмкүн. Башка бир туура эмес нерселерге бурулуп калышы мүмкүн. Жамандыгынан эмес, алданып калышы мүмкүн. Себеби инсан деген түшүнүп бул затка толук ишенүү мүмкүн эмес деген да мааниси бар. Ар кандай болот. Ошон үчүн биз бийликти башынан аягына чейин көзөмөлгө алышыбыз керек. Элдин руханий акыбалынан баштап жетим жесирлер, кары картаңдар кандай акыбалда болуп атат, казынабыз каяка кетип атат, эмне үчүн Кудай Таалам бизге өзүбүздүн алтын кен байлыктарыбызды бербей атат деген суроо жаралат. Каяка кетип атат, таможня, бюджет, ушунун баарын эл бекем ойлонуп Кыргызстандын казынасына буруш керек. Ошонун баарын көзөмөлгө эл алып туруш керек. Бир эле бийликке жүктөп койбой, өзүңөрдө колдоп, Садыр Нуркожоевич жанындагы кыргыз эли деп иштегендерге катуу жардам беришибиз керек. Себеби биз азыр өтө эле оор акыбалда Кыргызстан. Руханий жагынан дагы, каржы жагынан дагы аксап турабыз. Эми эгерде эл ушуну туура түшүнүп, көзөмөлгө алалы, антпесе болбойт экен. Бийлик деген бийлик экен, акча деген акча экен. Ушунун баарын көзөмөлгө алалы деп бир кандайдыр бир уюмбу, агымбы, эл бийлиги Конституцияда өйдө турат. Элдин бийлиги. Ошондуктан бул Садыр Нуркожоевичке менин оюмча жардам бере турган бир гана эл күч кубат беречүн. Аллах Тааладан кийин. Эми Аллах Таала ушунчалык бизге ырайым этип, ушундай чыган балдарыбызды бийликке алып келатканда биз дагы жардам беришибиз керек. Антпесе Кыргызстан оңолбойт. Жалгыз адам Кыргызстанды оңолбойт. Бийлик бизге жараша болот. Эгерде биз адал жашоого умтулсак, ошондо адал иштегенге умтулган бийлик болот. Бул Аллах Тааланын мыйзам ченемдери. Эми ушул менин оюмду, интервьюну көрүп эметкенден кийин өзүңөрдүн оюңарды жазып, кийинкисин анан бара акырындык менен курай беребиз деп ойлойм. Иншалла Кудай буйрса. Бирок кыргыз эли өзүнүн акыбалын ойлобосо, өтө туура эмес иш болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн мунун баарын көзөмөлгө алып, ушуну бир уюм кылабызбы, эмне кылабызбы, эми баягы менин акылым жалгыз кишинин акылы буга жетпейт. Муну жалпы эл чечиш керек. Кой адал жашоого өтөлү. Болду, эми балдарыбыз, неберелерибиздин келечегин ойлойлу деген сөз. Эми иншалла Кудайым буйруп, эгерде ушул менин оюм эл ичинде колдоп таап калса, калганын кийинки интервьюларда аракет кылып айтып берейин. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Эми Аллах Таала жеңил кылган ишти эч ким оор кыла албайт, оор кылган ишти эч ким жеңилдете албайт. Иншаллах эми Кудай буйруп ушул интервьюм чыгып калса, анда Instagram, YouTube'дан өзүңөрдүн оюңарды жазсаңар, биз жооп бергенге аракет кылабыз. Калганын эми кийинки эмелеринде сөз кылайын. Жана YouTube менен Instagramга жазылсаңар ошол жака чыгат бул. Менин атым Имангазы уулу Кубанычбек. Өзүм 63гө келдим, Кудайга шүгүр. Ошо кыргыз элин эми баарыбыз жалпы ойлобосок, өтө туура эмес. Ошон үчүн алдыда эми Кудай буйрса, элди ойлоп, жерибизди ойлойлу деген сөз. Амин.